Эгер Америка Кошмо Штаттары Иранга чабуул койсо, эмне болот? Америка менен Иран сүйлөшүүлөр өтөрүн айтып жатканы менен анда тараптар бир пикирге келе алышпаса кандай болот? Ал эми Ирандын ичинде жакынкы чыгышта жана дүйнөлүк экономика үчүн анын реалдуу кесепеттери кандай? Учурда Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу өтө кооптуу чекке жетти. АКШ аймакка ири аскерий күчтөрдү топтоп жатат. Коркутуулар күчөдү жана бир эле учкун бүтүндөй аймакты өрттөп жибериши мүмкүн. Бүгүн биз АКШтын Иранга кол салуусу кандай болушу мүмкүн экенин жана анын кесепеттери эмне үчүн Иран менен гана чектелбей турганын талдап чыгабыз. Ирандагы нааразылык акцияларына каршы катуу чаралар көрүлгөндөн кийин АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменейни бийликтен кетирүү убактысы келди деп ачык билдирди. Андан соң АКШ жакынкы чыгышка ири аскерий күчтөрүн жөнөттү. Алар Абрахам Линкольн аскердик кемеси, согуштук учактар жана Саат менен Патриот сыяктуу абадан коргонуу системалары. Ошондой эле Трамп ачык эскертүү жасады. Эгер Иран жаңы келишимге макул болбосо, кийинки чабуул былтыркыдан алда канча катуу болот деп. АКШнын көз карашында жакшы келишим Ирандын өзөктүк байытуу программасынан баш тартуусун, баллистикалык ракета мүмкүнчүлүктөрүн жок кылуусун жана аймактагы таасирин кыскартуусун талап кылат. Бирок Иран үчүн бул талаптар кабыл алынгыс. Иран расмий өкүлдөрү жарандык өзөктүк технология ошондой эле ракета жана дрон мүмкүнчүлүктөрү кызыл сызык экенин ачык айтышкан. Көп жылдык санкциялар жана ишке ашпай калган келишимдерден кийин Тегеран АКШга ишенбейт. Бул дипломатияны алсыз кылып, согуш коркунучун күчөтөт. Иран жетекчилигинин айтымында АКШнын талаптары курал-жарак менен гана чектелбейт. Алар режимди алмаштырууну көздөшөт. Трамп жана АКШ менен Израилдеги таасирдүү саясатчылар Ирандын бийлигин кулатуу жөнүндө бир нече жолу ачык айтышкан. Мындай кадам Иран үчүн кырдаалды түп тамырынан өзгөртөт. Эгер өлкө жетекчилери өздөрүнүн жашоосу коркунучта деп эсептесе, сабырдуулукту унутушат. АКШнын ар кандай чабуулу мамлекеттин өзүнө түз коркунуч катары кабыл алынат. Мындай шартта жооп кайтаруу сөзсүз болот. Трамп көбүнчө кеңири масштабтагы согуш эмес, так жана чектелген аскерий операцияларды жасоону көздөйт. Иранга жасала турган чабуул төмөнкүлөрдү бута калышы мүмкүн. Жогорку даражалуу жетекчилер, Ислам революциясын коргоо корпусунун базалары, басиш кошундары, ички коопсуздук түзүмдөрү. Максат жөн гана аскерий зыян келтирүү эмес, Ирандын ички башкаруу жана аймактагы таасирин алсыратуу. Бирок бир маселе, так соккулар дайыма эле так натыйжа бербейт. Мүмкүн болгон бир сценарий бийликтин бекемделиши. Тарых көрсөткөндөй, чет элдик чабуулдар элди жада калса бийликке нааразы болгондорду өз өкмөтүнүн айланасына бириктирет. Көпчүлүк ирандыктар Сирия же Ливиядагыдай мамлекеттин кыйрашы, жарандык согуш жана узак мөөнөттүү башаламандык сценарийинен коркушат. Андан тышкары режимден кийин өлкөнү башкара ала турган ишенимдүү оппозиция жок. Иранын саясий институттары, армиясы жана ислам революциясын коргоо корпусу абдан уюшкан жана санкциялардан пайда тапкан экономикалык система аркылуу каржыланат. Коомдун айрым катмарлары, айрыкча жумушчу класстагы революциячыл топтор бул түзүлүштү колдошот. Бирок дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Эгер АКШнын чабуулу жогорку лидерди жок кылса, бийликти өткөрүп берүү каатчылыгы жаралышы мүмкүн. Бул чечим кабыл алууда боштукту жаратып, институттар менен аскерий түзүмдөрдүн ортосундагы тирешти күчөтөт. Ислам революциясынын коргоо корпусунун колунда негизги күч топтолгондуктан, мындай шартта аскерий башкарууга өтүү коркунучу жогорулайт же ички кагылышуулар башталышы мүмкүн. Эки сценарий тең туруктуулук алып келбейт. АКШ менен Израилдеги айрым саясатчылар дагы коркунучтуу идеяны сунуш кылышкан. Иранды геосаясий жактан алсыратуу үчүн ички куралдуу кагылышууларды козутуу. Айрым америкалык аткаминерлер Ирандагы нааразылык билдиргендерди куралдандыруу керек деп ачык айтышкан. Иранда куралдуу топтор жетиштүү. Алар Мужахеддин-Халк, Күрд куралдуу топтор, Хузестандагы араб булутчул кыймылдар, түштүк чыгыштагы жихадчы топтор, түндүк батыштагы пантүркчүл уюмдар. Мындай топторду колдоо өлкөнү бөлүп жарууга алып келиши мүмкүн. Бирок ал карапайым эл үчүн чоң трагедия жаратып, узакка созулган туруксуздук болушу ыктымал. Иран бир нерсени ачык айтты. Ал сөзсүз жооп кайтарат. Тегеран жинди стратегиясы деп аталган ыкманы колдонуп жатат.
Bir жагынан сүйлөшүүгө даяр экенин көрсөтүп, экинчи жагынан кол салуу болсо аймактык согуш башталат деп эскертүүдө. Иран түздөн түз же аймактагы союздаштар аркылуу жооп кайтарышы мүмкүн. Бул Израилде, Перс булуңундагы мамлекеттерди жана АКШнын базаларын согушка тартышы ыктымал. Мындай учурда согушту көзөмөлдөө дээрлик мүмкүн болбой калат. Эгер Иран Ормуз кысыгындагы деңиз жолдоруна же энергетикалык инфраструктурага сокку урса, дүйнөлүк мунайдын чоң бөлүгү өткөн бул аймакта мунай менен газдын баасы дароо кымбаттайт. Жыйынтыгында дүйнөлүк инфляция күчөйт, алсыз экономикаларга сокку урулат, саясий туруксуздук башталат, Европага мигранттардын агымы көбөйөт. Перс булуңундагы мамлекеттерден капитал жапырт түрдө чыгып кетет, базарлар дүрбөлөңгө түшөт. Мунун баары чектелген деп эсептелген соккулардан кийин болушу мүмкүн. АКШнын Иранга кол салуусу чектелип калбайт. Жакынкы чыгыштын тарыхы көрсөткөндөй, согуш башталса, ал бат жайылып, алдын ала болжолдоого болбой турган нукка өтөт. Бийликтин бекемделиши болобу, аскерий башкаруубу, жарандык согушпу же аймакты кагылышуубу, анын куну өтө оор болот. Кээде эң кооптуу согуштар лидерлер өзү көзөмөлдөй алам деп ойлогон согуштар.